Азыркы жаштар службадан касса туура үйгө келет. Биз службадан качкан эмеспиз дейт. Шаар айланып көлгө түшүп кайра службага, досуң сууга чөгүп кетсе, командирге келип айта албай калчубуз. Себеби орус тилин начар билчүбүз дейт. Товарищ командир! Вот там это. Вот это. Это. Он это. Брук-брук. Чё брук-брук? Объясни подробно. А? Это, вот это. Много вода пьет. Барсаң досың судун бетинде жок боздоп келесиң. Товарищ командир, он там вообще вода не пьет. Дембил болосуң. Молодойдун жаңы кителин тартып кийип алып, көкүрөккө толтура значокты киоскага алып тагып алып, фрашкаларды кийип дембил болуп келчүбүз. Чуркап келген инилерге фрашканы чечип берип, китилди берип, жакшы көргөн жээнге ременди бересиң. Мәука. Мына көчө менен бул көчө мушташканда ушул камар менен чыгасың. Элде ыйман болчу. Биз классташ кыздарыбызды сагынып келчүбүз. Барып аларды апасынан, чоң энелеринен сурачубуз. Ыйманды кара. Эне! Кызыңызды бир күнгө берип туруң. Эртең апка беребиз. Эненин сандыкка салып койгон татынакай кызын алып чыгып алып, 4 кызды топтоп алып, Абдуразактын үйүнө алып төгүп салабыз. 28 эркек, пакталуу шымды кийген, купайканы кийген, кырзовой өтүк, ичинде 28 метр чылгоо. Кыздар 4 деле кыз. Вечер башталат. Вечерде кыздарга белек бермей башталат. Пластинка алып келип бересиң. Марапат сен туулган күнүң менен. Ма. Пластинканы койсо кадимгидей саламатсың Марапат. Сен туулган күнүң менен чынде сол узун өмүр, келечекте коммунизмди курчу жаштардан болушуңа биз тилектешпиз деп. Мажит. Валиске тартасың кыздарды, келип, ыймандуу келип, кел. Алтыным, bir бийлеп койбойлубу деп валиске тартасың, 1 метр алыска туруп барып бийлейсиң. Кыз дагы колун эркектин көкүрөгүнө коюп койгон. Бийлешти карап кой. Мажет! Свет өчүрөсүң? Кандайсың, Марапат? Белиң яман катта экен, а? Бетиң яман кып-кызыл экен, а? Кыз баланын кокусу өбүп алсаң, мактанасың. Эй! Мен ана Зулкумарды яман өптүм. Бирок кыз баланын назиктигинин кара. Башын холдур менен жуубайла айран менен жуучу дейт аталарыбыз. Башынан життаган деле, "Ох, менин айраным." Азыркы жаштар андай эмес, кыздарды келип жай бийлейли деп чакырбайт. Келип эле жана кызды ушундай көп туруп кормотуп дуалга жабышып калат. Валиске тартканда ушундай мыжыгып кармайт. Кыз дагы жаны ооруп кетет да. Белим. Йырында белиң. Бирок биз сулуу кыздарды алганга келгенде, эми алайлы деп атага совет салсак, аталар алып берчү эмес дейт. Кайсы кызды алам деп атасың сен? А? Тети кызды. Мен ал кызды саңа алып бербейм, мен мына жайлоодогу болуштун кызын алып берем. Көзүн көрбөгөн бир көбөлектай кызды алып көчүрүп келет, жапыстамга киргизип берет, жеңелер бар чаң тополоң салып кирет. Эй, Геола! Кел мынаяка. Жеңенин экзам менен өтүп кирип барсаң, аппа үйдүн ичинде ак көшөгөнүн арчагында өмүрлүк жарың отурат, көшөгөдөн буту чыгып. Сүйүнүп келат эле көрүп. Буттуна тырнактар алынган эмес. Бирок өмүрүңдө биринчи жолу үйлөнүп атасың, жүзүнү көргөнгө ашыгабыз, өмүрлүк жардын көшөгөн ачасың. Кадым келе Кинг-Конгка. Кап, мындайды билгенде албай эле койбой. Аласың. Атанын короондогу малы күйгөн, эненин сандыгындагы дүрдүйүмү күйгөн. Албасаң эки аксакал тетакта турат, муну жейсиң. Жаман Кинг-Конгосду эркелетчүбүз дейт. Кинг-Конгка. Бергел. Колтук кап келип алып эркелетишти карап койгула. Кандай жаным.
Canım Sıvarka. Gözüne gözüm çakaçık. Murduna murdum pış pış. Kulağına kulağım lakatır. Koltuğuna koltuğum kıtı kıtı. Kakırağına kakırağım düpәдүк. Алақанға салып жүрчүбүз апаларыңар дейт аталарыбыз. Азыркы жаштарга окшоп бир ай жашап ажырашып кетпестен биз өмүр бою доор сүрчүбүз. Мына ушинтип жашап жүрүп эле бир жылдан кийин каныкейдей туп-тунук сулуу апаларыңар болуп чыкчу. Мына ушинтип жашап жүрүп, анан кийин бир жылдан кийин мына силерге окшогон кичинекей динозавриктер пайда болчу.